Талас районундагы Балбал орто мектебинин эски имаратында болгону 7 гана класс бар. Класстык бөлмөлөргө сырттан эле түз кирмей. Бул имаратты айыл-эли 80 жылдардын этегинде ашар ыкмасы менен салып алышкан. Мына эме полдорду көрүп атсыңар, мынакей караш, тешиктеринен күндө бакалар чыгат. Эми ал күндөр артта калды. Бул жерге 2 кабаттуу жаркыраган мектептин имараты курулду. Келгиле балдар, кел. Жаңы мектептин ишин көрөсүңөрбү? Киргиле. Жаңы билим уясы сентябрга толугу менен даяр турат. Айыл эли менен окуучулар чыдамсыздык менен мында баш багып көрүп кетишүүдө. Жакта спорт залы, анан душтары бар, түзүлүштөрү бар экен негизи. Күндүн аба ырайга карабай ушул жакта ойнойбуз деген ойдо бар. Ушул мурун негизи ушул ачык асманда ойночук да, айылдын ортосунда площадкада. Жаңы мектептин артышылыктар арбын, ашканасы керектүү жабдуулар менен толук камсыздалды. Азыр Кудайга шүгүр, жаңы бардыгы келип калды, холодильник, плита, газ плита, камыр жууругуч баары келди. Эски мектебибизде бизде ашкана деген жок болчу. Башка объектиге барып балдарыбыз тамак ичип келишчи. Кышкысы мисалы көчөгө чыгып барып келиштин өзү деле балдар үчүн аябай татаалдыкты жараткан. Мектеп жамаатын кубандырган шарт жыйындар залы, өнөрлүү окуучулардын өсүшүнө аянт болот. Жашынакай жерге чыгып алып бийлеп атса, өз өнөрүн көргүзүп атса, агдагы өзүнчө маданият, ада биздин кыргыз элибиздин жетишкендиги деп эсептейм. Өзүңүздөр көрүп тургандай мугалимдер бөлмөсү жарык барысы, мугалимдерге барысы сыйымдуулугу дагы аябай кенен болуп атат. А мурун болсо бизде кичинекей эле бөлмөдө олтурчубуз, ал жерде бир гана терезе бар болчу. Балбал эли бул мектепти 8 жыл күткөн. 1 сентябрь жылдагыдан өзгөчө болчудай. Эски мектепке да небелерим окуп бүткөн. Эми буйруса жаңы мектепке, Кудай буйруса 1 сентябрда кирейик деп отурук. Кубанычыбыз койнубузга батпайт. Эми Кудай буйруса быйыл бир неберем ушул жаңы мектепке 1 класска босагаттап барган жатат. Балбал орто мектеби узак мөөнөткө созулган курулуш болду. Акыркы 2 жылда гана каржылык колдоо өз убагында бөлүнүп, мамлекеттик казынадан 73 миллион 932 миң сом берилген. Мектеп 192 орунга эсептелинген. Салиха Садиева, Элхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.